Кубатбек мырза жубайы экөө жыл сайын минтип сугатка чыгышат. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрүн айдашкан. Айта кетсек, түшүмдүүлүгү жогору, жер шартына да ыңгайлуу келет деп 6 жылдан бери гречка өстүрөт. Аталган өсүмдүк сууну көп талап кылат дейт. Мындан улам түшүмүн алганча күнү жалаң ушул эгин талаасында өтөт. Түшүмдүгү жакшы, гектарына 15 центнерден берет. Бул тамак ашка жакшы. Агрегаттары бар мунун атай ак суда өзүнүн. Жегиликтүү бол, суу болбосо кургап калат. Бул аябай элге жакшы өтүмдүү. Ар бирөөнө могу гүлдөн бирден гречка чыгат. Сыбал кылабыз муну, валайт этип жыгыпчы. Андан кийин комбайн менен подбирать этебиз, кургатып туруп. Суу мындай чабылбайт кургатмайынча. Түшүм быйыл жакшы. Беде чаптык биринчи жабын жакшы алдык, урожайын жакшы эле алдык. Райондо дан өсүмдүктөрү картошка айдагандан тышкары дыйкандардын басымдуу бөлүгү буурчак, жүгөр өстүрүшөт. Быйыл аба ырайынын жаанчыл болушунан улам дыйкандар эми мол түшүм алабыз деп турушат. Түшүм жакшы эле болчу да быйыл. Жаанчыл болуп, баардыгы жакшы. Буудай, арпа баары эле жакшы берчү дейт. Картошка тембой эле жакшы болуп атат. Очерет талашып эле этеттин башында жүрчүбүз. АОП ошо айыл өкмөттү строго ошону карап турат, көзөмөлдөп. Бирдеме болсо эле ошол жак менен байланышып эле мына суу кенен. Былтыртан бери эле суу жыргалы, арыктын баарын салып берип атат АОП. Баарын сээп көрдүк, баарын проо кылып көрдүк. Аягы келип эле ушу картошканын беде малга, өзүңө эгин жегенге. Сугат сууда тоскоолдуксуз өз маалында бөлүштүрүлүп жатканы белгиленди. Буга дыйкандар күн мурунтан кезекке турушат. Айыл аймакка тиешелүү 4928 гектар бар. Мунун баары тең сугат сууга, суу менен суу ичет. Ал эми дыйкандар болсо толук кандуу сугатын биринчи көп жылдык чөптөрүн сугарып бүтүп, чөбүн чаап атат. АТРга бөлүнгөндөн бери жалпы ушул аймакка айыл аймак жакшы карап атат. Мына 89 километр каналыбыз бар. Ошо 89 километрге толук кандуу сугатты берип атабыз. Ак Суу району боюнча жалпы 48129 гектар айдоо аянты бар. Анын 4000 гектардан ашыгына дан эгиндери, 2054 гектар жерге картошка айдалган. Мындан сырткары аймактагылар жүгөрү, сарымсак, ошондой эле дары чөптөрдү көп көлөмдө эгүүнү колго алышкан. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.